Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Немени сурайын дедим. Мисалы, могу өткөндө бир сөз болду. Биз азыр арабтардын улуттук идеологиясын алып атабыз. Байлап болуп депчи. Убагында эми орустар өзүнүн маданиятын бизге таңуулап, Кыргызча сүйлөгөндөн уялып, анан ошону шылыңдашчы да. Азыр болсо ошондой болуп аткан жокпу? Ошону кандай деп ойлойсуз? Арабтардын тиги исламга байлап калып өзүнүн улуттук салттарын бизге кулаган жокпу? Таксыр, мен сизге сурай берсем болобу? Албетте. Биз орустар менен жакынданыбызга канча жыл болду? Эми 25 жыл болду. Жок, жакындаганга 100 жыл болду. Ооба. 100 жыл. Мусулман болгонуңузгачы? Мана мындай жылдар менен билбейт экен. 9-кылымдан бери мусулманбыз. Караханиттердин доорунан бери өзгө мунарасы бар, Бурана Токмоктогу Бурана мунарасы бар. 9-11-кылымдын белгилери буларчы, Эми карап көрүңүз. Биз кыргыздар сөгүнгөндө кайсы тилде сөгүнөбүз? Орусча сөгүнөбүз. Арабча сөгүнгөн сөз билесизби? Билбейсиз. Илим деген сөз араб тилинен, билим деген араб тилинен, мектеп деген араб тилинен, кагаз деген араб тилинен, калем деген араб тилинен, адабият араб тилинен, маданият араб тилинен. Көрдүңүзбү? Ал эми жеп аткан табак да араб тилинен келип чыкканда, ислам дини адамдарга арабтыкын таңуулабайт, балким адамзаттын башын бириктирген, ар кимдин өзүнүн улутун сактап калганга демилге берген, көмөкчү берген дин, урматтуу бир тууганым. Ошол мусулман болгон үчүн биз комузубуз, кымызыбыз, элечек, такыя, шуруларыбыз, өзүбүздүн манасыбыз, жомогубуз менен кыргыз сакталып калдык дагы, исламга кирбеген Якутиядагы кыргыздарыбыз бардыгы Иван Петрович болуп кетти. Жимшиган көзү гана калып калды. Демек, улут катары сакталып калууга дагы исламдын таасири өтө чоң. Ал эмес ушул күндөрү биз жок болуп бара турган элдин катарына кошулуп калгандан Кудайым мындай насип кылып бизге дин эркиндик келип калган себептен адам бойдон сакталып калды. Карап көрбөйсүзбү? Азыр революция болбой калды. Ошол 2005-2010 жылда болгон революциядагы себептердин бардыгы бар, бирок адамдар жок. Анткени адамдар ыйманга келип калды. Булар көчөгө чыккан, мародёрлук кылган арам экендигин урматтуу бир тууганым билип калды. Башка бир неркенин иши менен эмес, балким өзүнүн иши менен болуп жүргөндү түшүнүп калды. Демек, араб дин, бул ислам дини адамдын өзүнүн улутун сактап калганга, тилин сактап калганга, каада салтын сактап калганга эң чоң себепчи боло турган нерсе. Ошон үчүн биз исламга карызбыз деп айтар элем. Албетте бул кээ бирлерге жакпайт, бирок жакпаса дагы ал-хак ва хаккан юкал, акыйкат дайыма айтылыш керек, урматтуу бир тууганым. Кыргыз тили мындан жоголгон жери жок. Бирок сөгүнсөк орусча, урушсак орусча сүйлөйбүз. 70 жыл ошону гана үйрөнүп калдык бизчи. Мен жокко чыгарбайм. Орус маданиятынан үйрөндүк, үй салганды үйрөндүк, башканы үйрөндүк. Бирок орус аралашпаган индиялыктар деле үйрөндү. Мисалы үчүн англиялыктар келип калган үчүн, мисалы үчүн, же болбосо орустага барбаган, башкага барбаган филиппиндер деле мисалы үчүн үй салганды үйрөндү. Суроо бар эле бизде. Өзү жакындан бери ушу намаз окуп, алхамдулилла намаз окуп атат. Алхамдулилла. Анан эми биз иштеген артта калган бир 15-16 жыл мойнубузда карыз болуп калган. Ошолорду эми кандай эрежесине кандай окусак болот? Сүннөт намаздын ордуна фарз кылып окуйбузбу? Ошол жагы кандай болот? Ошол суроо бар. Кайсы жерден чыгып атасыз, таксырым? Борбордо, шаардан Бишкек. Бишкектен, рахмат. Урматтуу бишкектик бир тууганым, каза намазды окуп берүү важип, милдеттүү болот. Бирок сүннөттөрдү окубаңыз деп айтпайт элек, сүннөттү окуй бериңиз жана каза намазды окуй бериңиз. Эгерде мындай бир өмүр өтүп бүтүп кетип, жазатайып өтүп кете турган болсок, эгерде каза намаз толук бүтпөй калса, мына ошондо Кудай таалам окуган сүннөт жана нафил намаздарыбызды иншалла казанын ордуна өткөрүп жиберет деген үмүт кылабыз. Ушул жөнүндө бизде хадистер дагы бар. Каза намаз окуганда, мисалы үчүн 5-6 жылдык, 10 жылдык нафил каза намаздар калып кеткен, ошон үчүн ниет кылганда, о Кудай таала, мына ушул 4 рекет 5 намаз окуп атам, менин мойнума карыз болуп калган 15 жылдык намаз бар да, мисалы үчүн. Ошол каза болуп калган 5 намаздардын эң алгачкысын окуганга деп же эң акыркысын окуганга Аллаху акбар деп ниет кылсаңыз, ошо менен кете берет, болжолдо окуп бүтүрүп коесуз. Ана мисалы үчүн кечеги намаз калып калса, Кудай таалам ошол кечеги 5 намаз деп ниет кылсаңыз, ошондо туура. Анткени парз намаздарды дайын кылып окуу эмне, урматтуу бир тууганым, милдеттүү болот. Ал эми сүннөт намазды жана Осман Карабайга айткандай окубаш керек эмес, окуу деп айтабыз. Ошол эле учурда казандагы окуганга аракет кылыңыз деп айтабыз иншалла. Бул Кудай менен байланышкан маселе. Кудай таалам намаздарыңызды кабыл кылсын. Кудай таалам сизге иншалла